Ош шаарынын бир топ тургундары өлкө башчысына жана шаар мэрине кайрылып, көп кабаттуу үйлөргө көчүрбөөнү өтүнүштү. Алардын айтымында көпчүлүк үй бүлө жылдап жеке турак үйлөрдө жашап көнүп калышкандыктан батирдеги жашоо шарты өздөрүнө ылайыксыз экенин билдиришкен. Ошондой эле кайрылууда айрым тургундар үйлөрүн оңдоого же кеңейтүүгө насыя алып, учурда каржылык жактан милдеттенмелери бар экенин, андыктан жаңы жакка көчүрүү алардын экономикалык абалын оорлотушу мүмкүн экенин белгилешет. Тургундардын негизги талабы азыркы үйлөрүн сактап, ошол эле жерде жашоону улантууга шарт түзүү экен. Ошто жашаган лөлүлөр президентке кайрылышты. Ош мэри реновация болот деген жаңы маале айылынын тургундары президентке кайрылуу жолдошту. Алар чарба жүргүзүүгө ыңгайсыз болгондуктан кабат үйлөргө жашай албасын белгилеп, Садыр Жапаровдон маселени калыс карап берүүнү өтүнүшкөн. Буга чейин Жеңишбек Токторбаев Лөлү маале деп аталган жаңы маале айылы реновация болуп, ал жердегилер 5 кабаттуу шарты бар үйлөргө көчүрүлөрүн айткан. Белгилүү алып баруучу Айзада Жамгырчиеванын атасы каза болду. Бул тууралуу алып баруучу айым өзү социалдык тармактагы баракчалары аркылуу кабарлады. Биздин үй бүлөбүздө орду толгус чоң жоготуу, аска зоом урады. Атамдан айрылдым. Алдыңкы күндөгү иш-чара ээлери түшүнүү менен кабыл алат деген ишеничтемин деп билдирүү калтырган. Атасынын эмнеден каза болгону тууралуу маалымат айтылган эмес. Биздин каналдын атынан маркумдун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. ЦУМга барган Ташиев Түлеевке эмне деди? Камчыбек Ташиев ЦУМдун алдындагы курулушка барган видео тарады. Бул жак көптөн бери шаардыктарды кызыл чеке кылып келет. Ташиев Олд Бишкек долбоорунун жетекчиси Нариман Түлеевке кайрылган. Бул система маселени чечишебиз. Негизги маселе мына шаардыктардын маселеси. Бүгүндөн тартып өлкөдө абанын температурасы төмөндөйт. Сак болуңуздар. 8 декабрда күндүз жана 9-10 декабрда Кыргызстан аймагында аба ырайы кескин өзгөрөт. Бул тууралуу ÖKMден билдиришти. Маалыматка караганда мезгил менен кар жаап, айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундасына 15-20 метрге, ысык көл акваториясында 19-24 метрге жетиши мүмкүн. Жолдор тайгак болот. 10-11 декабрда абанын температурасы төмөндөп, Чүй Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн -12-17, күндүз -4-9 суук. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө түнкүсүн -4-9, күндүз -4 сууктан +1 градуска чейин. Ысык көл ойдуңунда түнкүсүн -12-17, күндүз -5-10. Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында түнкүсүн -18, -23, күндүз -6-11. Республиканын тоо этектериндеги райондордо түнкүсүн -14, -19, күндүз -5-10. Тоолуу райондорунда түнкүсүн -17, -22, күндүз -7-12. Суу самыр өрөөнүндө жана бийик тоолуу райондорунда түнкүсүн -28, -33, күндүз -10, -15 суукка чейин төмөндөйт. Мындай туруксуз аба ырайы энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйнатат. Катуу жаан-чачын жааган убакта унаа жолдордо көрүү аралыгы төмөндөп, унаалардын кыймылдоосун кыйындатат.